Кечки салам барыңыздарга. Сонун Манайда Аксыга келгенбиз. Жакшы той ээлеринин тоюна жар-жарды алып кирип, андан кийин антракты ырдап аткан кезде аппарат туруп эле өчүп таштай берип атты, өчүп калып берди. Анан эми ладно, технический нерсе болуп турат деп унчуккан жокмун, ладно депчи. Анан кийин бир эмес, бир 4-5 жолу да, бир 5-6 жолу өчтү. Андан кийин микрофону дагы вообще иштебей койду, такыр. Утуруп өчүп калат. Эми элестеткиле, ошончо той ээлери баанда бир ниет менен чакырып атса, биз ошончо оштон келип атсак, эч бир ырчы тамада да бул нерсе чыдабайт болуш керек да. Звук вообще өлүп калган, аппарат вообще мына Хан Теңирдечи, Аксы Кербен жергесинде, мындай досконально айтайын. Бул состоянияга мен азыр ошол Хан Теңиринин администрациясы жеткирди. Мен кийинки видеодо азыр сиздерге түшүнүктүү болсун деп дагы жүктөймүн. Кербен жергесинде мен билесиздер, мен подписчиктерим баардыгы билет, мына 11-12 жылдан бери ырдасам, Аксы жергесинде круглый год келем да. Бирок биринчи жолу ушундай ситуация болуп атат менде. Шунчалык бир баанда бети жок, шунчалык тарбиясыз, шунчалык баягы элди бөлгөн инсан. Хан Теңириде администрацияда иштейт экен, администратормун деп өзүн тааныштырды. Мен микрофондо болгону айттым. Аппаратыңыздарды жакшы карап коюңуздар деп. Ошол нерсеге чычалап, бул эже чыкты дагы. Мен эже чыкканда эле мен саламдаштым. Саламатсызбы эже, кандайсыз, жакшысызбы деп күлдүм прямчы. Ушинтип күлүп учурашып атсам, не, тигинде мындай деп эле элдин көбүнчө атырылып кетти эшикте. Прям ошол эшикте турган, көбүнчө тойго келген эркек кишилер бардыгы көрдү да мага атырылганычы. Бирок мен тилекке каршы видеого тарта албай калыптырмын. Мобилографым дагы билбейм каякта кетти. Ишкиса ушинтип атып, кийинки видеодо азыр айтам. Bunday ситуация менде биринчи жолу кездешти да, баягы ачуу чындыкты бетине айтсаң чычалап кетти да. Сен микрофондо эмнеге айтасың, аны мындай жулкулдатып мени. Азыр мен видеону атайын, өзүм дагы тартканга үлгүрүп калыптырмын, шүгүр. Мени салып бер дейшөчү. Салып берип, колума телефон түшүп кетти. Элестеткиле, мен ошону тартып атканыма бул чычалап кеттиби билбейм. Мындай больная бир эже экен, Анара деген эже экен, Палянчаевдин кызы деп атышат, ушу Аксы жеринде экен. Анан эң негизгиси мен жүрөгүм оюткан жери бул ошо Хан Теңирде администрацияда иштеген эже, администратормун деп тааныштырды өзүн. Жакшы мындай мамиле менен күлүп чайнап неме кылсам, баягы ызырынып, атырынып, мени багындап тилдеп, ишөө мен колума салып берди. Салып бергенде колума телефон түшүп кетти. Вместо того, чтобы ушул аппаратты ушундай болуп калды эле айтурган, ушундай көп келесиң, ладно, болду, эми алмаштырып коебуз деп күлүп койсо деле мен деле кетип калам мисалы үчүнчү. А бул анын ордуна эмне кылды дебейсиздерби? Айта берсең, короче, сөз көп. Кыскасы, Манайым бузгум келбеди, бирок Аксы эли ушунчалык дайым колдоп, коштоп, качан келбейм, ушунчалык кичпейил, ушунчалык сонун народ да. Анан менин жүрөгүм ойгон жери бул эже сүйлөп атканда еще алдындагы видеого тарта албай калдым. Мен багы машинамды жылдырыш керек болуп, камерага тартайын десем, мени журмалап, тим эле жебиргидей болуп, мени ургулап баштады. Анан тарта албай калдым багы сүйлөгөн сөзүм, бирок элдер укту. Оштон келип алып дейт, ашлямка дейт, оштон келип алып дейт, ушинтип биякта мындай базарить этасың дейт да. Бул кандай, бул трайбалисткабы, бул кандай, бундайларга чара көрүлөбү негизи. Азыр мен сүрөтүн атайын жүктөп коем, ушун жүзүн көрсүн элдер. Анара деген Хан Теңирде администратор болуп иштейт экен. Негизи жумушчуларды дагы жөн койбойт экен. Мен көрүп турдум, официанткаларды жөнүнөн арап барып берип келет экен. Настолько мындай чокнутая экен. Канча достор, аябай көбүңүздөр жазып атасыздар. Мен бир сыйра эмес, 3-4-5 сыйра ыйлап жолдо келгиче өзүм зарулам. Ар бириңиздердин смстериңиздерге жооп бере албай калдым. Кечирим сурайм, бирок ушундай өтө сонун смстер келет. Баарыңыздарга терең ыраазычылык. Анан жолдошум жаныңда жок беле дегендер, ооба жок эле да, бүгүн Нурзат экөөбүз эле болчу. Ушундай болуп калды жагдай.
Анан мына боп-боз болуп атат, экран сынып кетти. Жана видеодо көрдүңөр да. Чапканда экран жерге түшүп, короче, полный экран сынып кетип, ошого мутный көрүнүп атат. Ушунда болуп атат, короче. Азыр Кургоевго эми жетип, жолдошум келди жаныма. Отурабыз азыр. Кыскасы, ар бир адам өзүнүн кылган нерсесине жооп берет.